Барбаңыздар, назарыңыздарда чактыш көрсөтүүсү биз адаттагыдай ушул улуттук адаятта болуп аткан жаңылыктар менен кандай китептер чыгып атат, дегеле улуттук адаятта кандай орчундуу маселелер бар, ушул жөнүндө берип келатабыз. Бүгүн биз кийинки муундун чыгармачыл өкүлүнүн бири Гарба Орозматов жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Анын мына менин астымда турган Күдүк деген романы жаңадан жарык көрдү. Бул Гарба Орозматовдун экинчи романы. Айтайын дегеним, кийинки муун ошол замандын өзүн кандай чагылдырып атат, чыгарма аркылуу кандай берип атат, анын ички сезимдерин кандай берип атат, ошол мезгилдин доорду адамдары кандай экендигин кийинки муунга кандай сүрөттөп атат. Мына ушул жөнүндө кененирээк токтолобуз. Бүгүн көрсөтүүбүзгө келген конокторду тааныштырып өтөйүн. Мына менин жанымда Курманбек Раматов агай келип отурат, журналист, анан ушул учурда Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун төрагасынын орун басары, бир нече мамлекеттик кызматтерде иш алып барып жүрдү. Андан кийин Жумабек Токтогазиев агай биздин ушул адабий аянтчабыздын активдүү катышуучусу десем болот. Дайыма ушул чыгармалар жөнүндө, авторлор дегеле ушул мезгилдин адабияты жөнүндө өзүнүн үнүн дайыма кошуп келет. Андан кийин мына бүгүн негизги сөз кыла турган Гарба Орозматов. Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун мүчөсү, акын, жазуучу катары белгилүү. Анан кийинки ушул жаштардан ушу прозага өзгөчө бир салым кошкон жаштардын чыгармачыл өкүлү деп айтсам болот. Себеби бул мына буга чейин төртүнчү китебиң да. Агай, Куранбай агай, бул роман жазат деген өтө чоң жоопкерчилик. Романдын өзүнүн ичинде боло турган романга таандык адабий түшүнүктөр бар, таанымдар бар. Анан ушул кийинки муун деп жана баса белгилегеним ошол, кийинки муун ушул романга кандай тиш өтүп атат экен. Анын үстүнө Гарбанын бул биринчи эмес, экинчи романы. Анан ошого бир оюңузду ортого сала турсаңыз. Бүгүн биз жазуучу, журналист, акын Гарба Орозматовдун Күдүк романы жөнүндө сөз козгоп турганда абдан жүрөгүбүзгө кубаныч келип атат да. Бул китеп бүгүнкү күнгө аябай зарыл баалуулуктарга китеп экендигин мен аябай китеп менен таанышканда эле ушул даана байкалды да. Бул китептин баалуу жагы мезгил, тарых, анан кийин ошо мезгилдин адамдары, алардын тагдырлары. Анан ошол жерде ушу сүрөттөлгөн жердин, мындай айтканда, предмет деп коет жазуучулар, көркөм ошол алганы ошол жердеги адамдардын жашоосу, бири-бирине жасаган мамилеси, анан кийин биздин улуттук, кыргыздын улуттук философиясынын алып жүргөн адамдар, жана ага жетише албаган адамдардын образдары кашкайып көрүнүп турат да. Мындайча, анан бул китептин баалуу жагы ошол жазуучу өзүнүн атынан таңуулабай оюн окуялар аркылуу, мисалы ошол элет жеринде же жанагы экинчи, үчүнчү бөлүгүндө шаар турмушу, миграциянын убагы, татаал учур, анан биздин жанагы заман алмашканда, мурунку советтик түзүлүш менен эгемендик мезгил келгенде абдан кыйчалышуу болду да. Ошондо болгон мындай окуялар, жүрүштөр, процесстер да коомдо жүргөн ошол кездин коомдун өзөк тамыры да, кыргызча айтканда. Ошолор ушул үч багыттагы теманын тегерегинде жетишкендиги жазуучунун. Ошо образдар аркылуу, каармандар аркылуу, анан ошол аркасында мисалы баштагандагы мына айыл турмушундагы окуучу Кылыч
негизги каарман. Ошонун тегерегиндеги адамдар. Анын атасы Саламат айылдын туткасын кармаган актив болуш деген, бригадир болуш деген, мурда ферма болуш деген. Илгери ошо актив ферма звеновой парторук жетекчилери эле, аксакалдар эле айылдын турмушун оң жолго буруп турганда, бул касиетти даана көрсөткөндө ушул каарман аркылуу анан жашоосунда күндөлүк турмушта адам өзүнүн чарбачылыгын жүргүзөт. Өзүнүн билим алат мектептен. Адамдар менен карым катнашта болот да. Кайсы чөйрөдө болбосун, шаарда болобу, айылда болобу, чет мамлекетте болобу. Ошонун турмушундагы жолуккан окуялар, карама каршылыктар ачык көрсөтүлгөн да. Жана образдардын даана берилген да. Ошол ушул ортоңку класстын окуучусу 9-класс, 10-класска бараткан балдар, жолдоштору жапыр ошо айылга камкор көрөлү. Айылга мына көреки тоолуу аймакта мал чарбасын өнүктүрүп биринчи орунда турат да. Ошого той даярдайлы деп жапа тырмак тоого барып, талааларда иштешет экен окуучулардын образы берилген да. Ошонундай арасында ошондо жаркырап көрүнгөн мына биреки кылычтын образы. Кылыч атасы дайым колхоздун ошол айылдын түйшүгү менен жүргөндүктөн бир да ас убактысындагы өзүнүн үй бүлөсүнүн чарбачылыгын арнаганга болбойт болчу да. Ал андан көрө ошол өзүнүн жумушу менен, бригадирлиги менен, ферма башчылыгы менен айылдын нускалуу адамы катары ошондон көп пайда келтирерин билип, ал ошону эң жакшы деңгээлде аткарам деген адам болгон да. Бул өзү деле максат коюп, мындай кылып эметем дейт. Бирок анын өзүнүн жан дүйнөсү, жүргөн турганы, алып жүргөн өзүнүн касиети ошого багытталып турат да. Мунун орду качкайып көрүнүп турат. Ошондой шартта жанагы баласы орто мектеп бүтө элек бала эле, кой анда мен кол кабыш кылайын, мен ошол кышкыга той даярдайын деп өзү чалгысын алып, өзү эмесин алып, татаал токойдун арасынан барып той даярдап атат да. Ошонун баарын даярдап, эми ташып үйүнө келердин убагында ошонун баарын айылдагы ар кандай адамдар болот да. Ошого көз артып, кой бул даяр оокат алып коеюн деп, ошондо мына биреки айылдагы башка адамдар окуяга аралашып, ошол чөптүн баарын, түнчүн баарын урдап кетип атат да. Анан ушунун тегерегинде ошону жолун ачкан жазуучунун чеберчилиги болуп атат да. Ошолорду барып далилдөөгө аракет кылып, анан кийин ошол далилденсе дагы тигиши мойнуна албай, урдаган киши тескериленип туура эмес эмелерин көрсөтөт да. Мына ошонун баарын жазуучу талдап окурманга берип атат. Окуган киши кой тигинин образы бизге керектүү кулк мүнөз. Мунун такыр башка болуп атпайбы? Окуган киши ошондон эле кыргыздын салт санаасы кандай адам болуш керек? Адам дайым адам болуш керек дегенди окуп эле өзү жыйынтык чыгарат да окурман. Жазуучу ошонун окуяны гана кубалап жүрүп отуруп атат. Эми ошондой кылган, жаманчылык кылган адамдар, анын аялы дагы аябай ажаган туура эмес адамдарга кайрымы жок, калп сүйлөгөн ушундай адам. Бирок айылдагы ошол чөйрөдөгү адамдар көрүп турат аларды. Көрүп туруп кап деп боор ургандар да бар. Ошондой кылган адамдардын мына мисалы тиги кишинин жубайы катуу ооруга чалдыгып, кыйын болуп калганда кайта бул өзүлөрү жаманчылык кылган адамдар, мисалы кайра адамдык улуу гуманизмди көрсөтүп атат да. Кой ушуга кандайдыр бир жолдор менен
өзümden болобу каражатыман же айылдын элинен уюштуруп мектептин балдарынан уюштуруп ушуга жардам берип ушуну оорусунан айыктыралы деген гуманизм жатып атат да. Көрдүңүзбү кандай? Кечиримдүүлүк, адамдык гуманизм жатып атат да, гумандуулук. Анан ушундан биздин өзгөчө жаштарга, мектеп окуучуларына, өспүрүмдөргө ушунун баарын окуганда кийинки кезде мындай болуп атпайбы? Эн ата менен бала ажырак болуп калды. Илгери ар бир кичинекей кезинен баштап эле атасы, энеси, анан айылдын аксакалдары көчөдө жүрсөң, тарбиялап койчу. Ай, мындай бол, тигиндей бол. Башыбыздан мукуй алган аксакалдарды көрдүк. Ай, сен эртең адам болосуң, менин айтканды угуп жүр деп. Ошондо могу жердегичи кызы, Татнакай кызы мектеп окуучусу акыл эстүү болуп атпайбы кызычы? Ошондой жаманчылык жасаган адамдардын кызы ушунчалык адамдын көңүлүнө тоелуктай касиеттерге ээ болот да. Көзгө толумдуу, сүйкүмдүү, сүйлөгөн сөзү, акыл эстүүлүгү, адамга жасаган мамилеси менен бул эн атасынын же башка окуучу балдардын айырмаланып турат. Мына окуган мектеп окуучу болобу, чоң киши болобу, мунун жасаган акылына, мунун жасаган мамилесине аябай суктанат да. Эмне үчүн менин балам ушундай болбойт, менин кызым ушундай болот деген окурманда ой пайда болуп атпайбы? Мисалы мен окуп баратканда ушундай ой пайда болду. Кандай анан муну мектептин окуган окуучулар да муну баалайт. Бугустучу. Мектепте өзүн жакшы алып жүрөт. Жакшы акылдуу сөздөрүн айтат. Муну эч ким даярдаган эмес. Сен ушундай бол, тигиндей бол деп. Бул өзү ошол айылдын турмушунан, ошол коомдун турмушунан жакшы жагын алган билимдүү болуп атпайбы? Мисалы айылда миңде жүздөгөн балдар бар да. Өзүнүн үй бүлөсүнөн албаса дагы коом тарбиялап атат. Анан ушундай аркылуу мына эки айылдагы эки карама каршы образдар аркылуу, карама каршы адамдар аркылуу бирок ошону тегеректеген көпчүлүк жакшы адамдар болуп атат да. Ошондон келип туруп чоң жыйынтык чыгып атат. Эне бул китептин аябай маанилүүлүгү ушунда да. Муну окуган адам биздин кыргыздын салт санаасы кандай болгон, кыргыздын адамдары кандай болуш керек? Жанагындай түз болуш керек, бири-бирине жакшылык кылыш керек, кыйналып турган адамга жардам бериш керек, түз жол көрсөтүш керек деген идея туруп атат да мында. Мына ушунусу менен бул китеп аябай баалуу да. Анан ошол мезгилдин күрөө тамырын кармап атат. Ошол мезгилде кандай адамдар кандай өзгөрүп турган, кандай окуялар өткөн. Ошол окуялар аркылуу мезгилдин баянын сүрөтүп берип атат да. Жанагы тарыхый чыгарма сыяктуу болуп кетип атпайбы бул? Мына 3 бөлүктөн туруп атпайбы? Чоң ошо биздин кыргыз коомунун турмушундагы 3 чоң проблема, көйгөй, коомдун өзгөрүүсү жазуучунун көзү менен сүрөттөлүп атат да. Рахмат агай, жакшы. Өзү көрсө азыр биз рынок шартындагы жашоо турмуштабыз, ал тиги өткөн кечеги советтик турмуштун өзүнөн алып берип атпайбы? Демек, мунун жанагы Гарбанын берип аткан, сиз айтып аткан жана баалуулуктарды азыркы жашоодогу жеке кызыкчылык, коомдук кызыкчылыктан жеке кызыкчылыкка болгон жазуучунун салыштырмалуу ойлору кандайдыр бир окурманды ойго салып атпайбы? Жумабек агай, сиздин оюңузча ушул күдүк романынын өзү жана аталышы эле айтып тургандай, бул жерде жанагы жогоруда Курманбек агай айтып өттү, окурманды абдан бир мындай ойго сала турган, кээ бир чечимдерди чыгара турган жакшы сапаттар бар экен деп. Сиздин оюңузча? Мен бул жазуучу Гарба мырзаны көп эле мезгилден бери билем. Же бул мен прозаик катарында мага ыктадыбы ушундай да болуп калат да. Анан бир күнү эле келди, жолугуп калып. Агай, мен бул китепти редактор болуп бергичи, карап бергичи деп. Ал китептери Көксөө, анан Сыртөгү. Китептери да, повесттер. Буга чейинкилери. Качан
адам менен бири-бирine мындай мудаса түзүп баштаганда сезилип турат да, ылым санап турат, ылым санап. Мен ойладым, мага бергенде демек мага ишенип берип атат. Ушул китебимди, повестимди, романды редакциялап берсе, анан туура эмес жерлерди акылдашса, туура жерин акылдашса ушундай деп. Анан ошондо эле мен ичим жылып, жүрөгүм алдында болгондо мунун повесттери редакциялап чыккан. Өзүнө да айткан, мындай кылыш керек, дегендей кылыш керек дегенде. Анан өткөндө мына ушул күдүктү берди. Ага ушуну карап берсеңиз деп. Анан күдүктү мындай кол жазма деп коет да, компьютерден чыккан. Карап баштаганда карадым. Караганда мындай болот экен. Күдүктүн башталышы. Автор аркылуу өзүнүн чакырыгын берген да. Мындай алып караганда мен мактап аткан жерим жок. Философиялык көз карашта эки сүйлөп берген чакырык бул. Адам болуу, таза болуу деген сыяктуу да. Чакырыгын окудум, буну кийинкисин окудум. Баягы мындай деген жер бар да. Уламыштан уккан кеп, урпактарга жуккан кеп. Аны карадым, деген ой келди. Бул чыгарма автор ушуга таянган. Демен алган экен, притча деп коет. Ошо бир окуяны алып туруп, баягы кыргыздар душмандашып, неметип, колго сүрүп келип, бир бөөктү ала келгени эмчектеги. Ошону берип, анан бир эле ушунун немесинде эле бул ошол Гарбанын районунда же областында эмес, бул бүтүндөй Кыргызстанда болуп турган да, притча. Ошол. Анан мен карап ойлондум, бул деп окуп атам да, бирок ошол учурда ойлонуп атам да. Анан жана Кукаев айтып кетпедиби? Бул чыгарма деген окуучуларга жагат, өткөн заман өзүнүн доорундагы жазган, өзүнүн тегерегиндеги айылындагы турмушту ачык жазган, чагылып жазган деп. Кайсы бир ойчул айткан. Мен ал эсимде жок, бирок ар дайым ушундай жерлерде, башка жерлерде айтып жүрөм да, чыгармачылыкта. Кайсы бир ойчул айткан, ар бир жазуучу, жолсо ар бир мыкты жазуучу өз доорунун архиви деген. Кукаев айтып атпайбы? Өзүнүн доорундагы, айылындагы баягы окуучулардын турмушун, окуучулардын баягы алдыга умтулуу немесин, ошол доордогу иштер, кызмат кыйналуулар болгон, башкалар бул агай айтып берди. Ал түшүнтүү болуп атат да. Мен окуп чыктым дагы 3 бөлүмдөн турат экен, 3 бөлүмдөн. Кыргызда эле эмес, адам баласында улутуна карабай, мамлекетине карабай, адам баласында ар дайым жакшылыгына караганда жамандык өтө көп турат да. Үстөмдүк кылып турат. Бүгүнкү күнгө чейин ошондой. Алдуулар алсызын басып турат. Жамандык жакшыны, жалган чындыкты басып турат да. Анан бул жерде ошону берген Гарба мырза. Ошолорду берген да. Мындайдан да алып караганда, тигинден да алып караганда ошондой болуп атат. Бүгүнкү күндө да ошондой, бүтүндөй дүйнө жүзүндө адам баласында бир эле биздин Кыргыздын эмес. Анан бул кылыч дегенди алыптыр. Эми мүмкүн мен окуп атканда, редакция чыгып атканда ойлошун да, бул автор кылычты алдыбы? Мүмкүн ошол кылыч деген, мен бирок өзүнөн сураган жокмун аны. Кылыч деген чындап эле ошол бала болгонбу? Бул өзүнө алында мүмкүн кылыч деген бала болгон. Ошол жерде чогуу жүргөн, чогуу аралашкан, чогуу каникулда көгүл ачкан жерлерде да жазылган. Ойлондо ошол кылыч аркылуу бергенде берүү каратылган. Анан Кыргызда ушундай, Кыргыздын ар бир макалдары таамай кетет да, таамай кетет. Кыргызда мындай сөз бар. Кукаев айткандай эле. Бирөөгө жаманчылык кылсаң, ал өзүңө айланып келет. Дегеле олиялардын сөзү бул.
ата-бабалардан калган сөз. Бирөөгө жакшылык кылсаң, ал дагы өзүңө айланып келет деп. Бул Гарба мырза дал ушул нерсени пайдаланган. Бирөөгө жамандык кылсаң, чуңкур казсаң кененирээк каз. Кененирээк каз деген ушунчалык философиялык сөздөр бар да. Анан Гарба ошонун тегерегинде анан өзүнүн чыгармачылыктагы жолсо калемин күчүнө ишенип, бул бүтүндөй дитин берген да. Анан мен окуп атып, башка кылып атканда деле ойлонуп, кайта башына түштүм. Ошо окуп аткандагы сөз. Бул автор муну пролог катары деле кой болсо керек. Пролог катарында. Анткени көпчүлүк болбосо дагы айрым жазуучулардын чыгармаларында пролог дейт. Түшүндүрмө берет дагы, анан чечмелеп туруп, анан кийин эпилог берип коет. Айрым чыгармада болсо прологду берет дагы эпилогун бербей коет. Жолсо айрым чыгармада эпилогду берет да прологду бербей коет. Эми автордун иши да. Мен ойладым, Гарба муну пролог катары пайдаланган болуш керек дедим да койдум. Анан жанагы айтылган нерсе. Бул Кылыч деген бала эм кандарында бар адамдардын үй бүлөсүнөн төрөлгөн да. Адамга жакшылык кылуу, жамандыкка дагы жакшылык менен мамиле кылуу. Ата-энесинин немеси да. Бул ата-энесинин тарбиясын көргөн бала Кылыч. Ошол эле учурда Кылыч тарбиясын көрдүм деген жери жок бул жерде. Окуучу өзү билиш керек. Окуп жаткан окуучу өзү билиш керек да. Кылыч ата-энени көргөн, тарбия кандай экенин билген, жора жолдоштор менен неметкенде, бул туура эмес болуп калат турбайбы, болмондой болуп калат турбайбы деп Кылыч өзүнчө ой чыгарып гана анан айрым учурларда ата-энеси менен кеңешип турган да бала. Кылыч мына Кылыч деп жазуучу мына ушунун тегерегинде күчүн бүт сарптаган болуш керек. Анан бул жерде да айта кетерчи 3 бөлүдөн туруп атпайбы. Эми баягы убакытка эле карай 1 саат убакыт болсо деле тар деш биз үчүн. Мына менин атымда Жумек деген каарманы бар. Ал айылдык болуп кетти. Дагы бир немесинде бөлүгүндө. Шаардагы турмуш. Баягы эл кыйналып немеде деген жумушсуз болуп, ушундай кыйналып аткан учурда мына Карабалтадан ушактан эле келет. Келип адамга ишенген адам, Жумек деген адам менин атымда экен. Ишенип, болбогон жердин үй бүлөсүн багайын деп алып келсе, бир бала неме келинчеги менен. Эки ортодо баягы шумпайлардын колуна түшөт дагы кетет. Казакстанга барат дагы. Мындайча алып барганда кул, малай болуп иштейт. Ал кантип келди, кайдан келди, антке жанагы бул адамды сатуучулар укол берип койгон, ушундай шылып өтүп алып кеткен да. Саткан. Анан дагы кыргыз немесине таянам. Ушунчалык жаманчылыгынан, жакшылыгынан жаманчылыгы көп, агынан карасы көп деп атпаймынбы? Дал ушул учурду бул Кылыч пайдаланганда, эң негизги пайдаланган. Бизде мындай болуп калат. Чыгармада эле ошондой. Ушунчалык кыйналып келишет, жанагы тиякты Казакстанда иштеп малай болуп жолсу берки немелер, берки каармандары. Анан бул чечкенде, автор чечкенде баягы окуп атканда баягы унутулат. Баягы изделген адам келди, үй бүлөлөр менен баягы чуркап жүргөндөр келишти. Ошо менен унутулат. Адам баласында да ушундай. Bir gün kıynalaşın bir cuma, bir ay, bir yıl kıynalaşın 5 minut ошол чечилип калса, 5 minut чечилип калса, баягы ушунчалык кыйналып жүргөнүң унутулат да. Ата-энелерден угуп калат го. Унутулат. Бул кыйналгандарың бир күнчүлүк билинбей калат деген сөз. Ал бул Гарба мырза. Ошону бул чыгармасында акырындатып алып келип отурганда, улам бир каарманды кошуп, улам бир немесин кошуп отуруп, акырындатып эптеп деп коет кыргыздар. Ошо бири-бирине өтүп, чырбалыштырып отуруп чечкен. Бул 3 бөлүндө тең. Анан эми бул жазуучу Гарба мырзага бул эле күдүк менен эле романы да бул. Биринчи романы болсо керек. Экинчиси. Экинчи. Бул ушу бойдо турбайт.
Antkeni Garba az жаш. Bundan da ötken, bundan da mıқты çıkarmak жосы roman poez jaratat dep oylayım. Bul jerge dagı bir söztü koşup koyayım. Alдағы daim oşunda yerde aytıp yürütüşüm. Жосы жазушылардың arasında. Çıngiz ağa aytıptır Aytmatov'u. Суроо берген го. Суроо берип кандай дегенде айткан экен. Мен мурдагы жазып бүткөн чыгармаларыма караганда кийинки жазган чыгармаларым андан жогору туруш керек. Менин милдетим, максатым деген экен да. Ушул сыяктуу кылып айтканда мен сөз айта албайм. Ал менин милдетим деген да, мен деп. Ошол бул ушу менен күдүк менен мыкты болуп кеттим. Жолсо элге окуучуларга азыр көптүр тарап атат дебейле. Bundan da başka temaları табабы. Жана айткандай, сен өзүңдүн доорумдун архивисиң. Башка чыгармалардан өткөн дагы дал ушундай мотивде пайдалансаң, стилин пайдалансаң, сенден жаман чыгармалар, жоксо жаман поэз романдар чыгат деп мен ойлойм дагы. Негизи. Ушундай негизи. Уруксат ба. Гарба өзү ар бир чыгармачылыкта китептин атын коюу деген маселе. Өтө. Кээде түйшөлөсүң, бир нече ат болот, сызып таштап, кайра тандап деген. Анан баягы чыгармачылыктагы жакшы саңырлаштар менен кеңешип дегендей. Анан бул күдүктүн өзүнүн тереңинде, нар жагында эмне сыр жатат? Ошо күдүктөн чечмелеп бер. Бизге көрүүчүлөр суроо болуп калды, жалпы суроо болуп калды бул. Рахмат. Күдүк деген эми кыргыз элинин баягы көөнө сөзү. Акыркы мезгилде ушу күдүк деген сөздү биз колдонбой калдык десек болот. Күдүк деген түпкү тамырынан бул күдүк ойлор, күдүк нерселер, күдүктөн башталып, анан бул китепти бир 20-30 барак окуп баратканда эле ошол романдын аты эмне үчүн күдүк болуп коюлганы окулманга уже көзүнө элестетип, жүрөгүнө далилденип баштайт да, суроо болуп. Анан ошол эмне үчүн күдүк деп коюлду, күдүк окуялар эмне, каяка алып барат, кайсыл кылымдагы, кайсыл жылдардагы окуя менен байланыштырат деп атырып, анан кийин ошону баягы эмне үчүн күдүк коюлганы бул айгинелеп берет да. Муну эми баягы ушунча чыгарманы, ушу баягы 400 бет китепти азыр бир эфирде айтыш кыйын. Муну окурмандар өзү талдап алар. Бирок чыгарманы окуй гана билиш керек. Кудай буйрса 2000 нуска чыгаргам, азыр 600-700дөй кетти окшойт бир айдын ичинде. Дагы кайталап чыгарууга бул белсенип турам. Кудай буйрса ошо окурмандарга кеңирээк тарайт деген бир жылуу ойдомун. Ben bu yerde bir ek sözüm var da jada siz küdük деп kalmadыңız mı? Ооба. Kayteli ben özüm başımdagı nerseni aytıp atam da Garba maga kitebin bergende maga işenip berdi da. Ооба. Sүйүнөсүң. Жоопкерчиликте карайсың, редакциялайсың. Ооба. Ал Гарба неметип калбасын деп. Анан Исмаил Кадыров жана айтпай калыптыр Исмаил Кадыров. Ушул күдүктү баш сөзүндө чечип бериптир. Алдында мындай карап окутунда Исмакең дагы ошо китебин берип пикириңизди айттыңыз деп мүмкүн баш сөзүн өзү Исмаил Кадыров өзү демилге кылып жазганбы. Бирок мен кандай мага китепти ишенип берсе редакциялап автор Исмаил Кадыров да ушунчалык ошол сүйүнүш менен кабылап окуса керек дейм да. Анткени баш сөзүндө күдүк тууралуу кандай экенин баарысын чечмелеп бергенде, чын-чынына келгенде эле ичиндеги бул чыгармалардын немеси бүт эле күдүк болуп келе берет да. Бүт эле күдүк болуп 3 чыгармасы тең ушундай. Ушундай да. Рахмат. Анан эми Исмаил Кадыров бул жана кыргыз республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, анан мына Гиннес китебин да чыгарып жүрөт да. Анан эми билимдүү киши ал Исмаил Кадыров. Этнограф катары дагы. Анан Куранбай агай бул китептин
баягы окуп атканда ар бир адам өзүнө таандык бир жакшы нерселерди алып калат. Анан сизди абдан бир мындай түйшүккө салган, же болбосо сиздин ошол ой жүгүртүүңүзгө мындай таасир эткен, сиз ушул жери мыкты экен деген бир учурларын атап бересизби? Мында китептин жана баалуу жөнүндө агайлар жакшы айтып атат, автор айтып өттү. Мында китептин баалуулугу адамдарга кайрылуу болуп атты. Адамдар биз коомду жараткандагы, коомду жок кылгандагы, алдыга аң сезимдүү жашоону алып келе турган адамдар да. Ошонун биз баалуу жагын бул китептен көрүп атабыз да. Ал эми баалуу нерсени коомдо биз көп буну окуп туруп, окурман, жаш окурман болобу, окуучу болобу, улуу адамдагылар болобу, бул ошонун негизинде адам өзүнүн жан дүйнөсүндө ойлонууга алып келип атат да. Биздин коомдо өзгөртө турган нерселер көз алдыга тартылып атат да. Вот китептин жанагы көркөм чыгарма болобу, кандай чыгарма болбосун, адамды ойлонтуп, адамды бир жыйынтыкка, адамдын жан дүйнөсүн козгогон бутага тийип атат да. Ошон үчүн биздин болот атпайбы? Биздин коомдо болобу, жалпы дүйнөлүк коомдо азыр ошо адамдарга чакырык кылып, кайрылуу кылган биздин аргасыз ушуга барыш керек болуп атат да. Себеби мында айтылып атпайбы? Мектептен деле угабыз, көчөдөн деле угабыз, чоң чөйрөдөн деле угабыз. Азыркылар китеп окубайт. Мындай чыккан китептер менен тааныштыгы жок деп айтып атпайсызбы? Биздин максат, биздин азыр кыргыз коомунун максаты, биздин азыр мына президентибиз Садыр Жапаров чоң жакшы эмелер чыгарды, программалык документтер чыгып атат да, указдар чыгып атат. Ошолордун бирин эле алалы, мынакей уңгу жол деген. Уңгу жол, мына могореки уңгу жолдун идеясы ушу китепте жатып атат да. Бул китепти уңгу жол боюнча азыр мына өткөндө президенттин тапшырмасы өзүнүн каалоосу боюнча топтор түзүлүп, биздин мамлекеттик катчы ошолор менен жолугуп, биздин жазуучулар, окумуштуулар, мындай ой жүгүрткөн философторубуз, илимпоздорубуз, жаштар, жанагы таланттуу адамдар Кыргызстанды үткүдүрүп келишти. Мына ошолор айткан идея, жана президенттин уңгу жол, дүйнөлүк бийиктикке Кыргызстан умтулуш керек. Биз адамдар канча деген мыкты жазуучулар, дүйнөлүк жазуучулар, Чыңгыз Айтматов, башка биздин Ал Токонбаев кошогон башкалар, акындарыбыз, мыкты акындарыбыз бар, чынын айтканда Алкулдан башталып бер. Биз өзүбүздүн ошо балыктарды баалап, ошону пайдаланабыз керек да. Ошонун уңгу жолдун идеясы ушу китепте туруп атат да. Бул мектеп окуучусуна да керек, айылдык жашоочуга да керек, шаардык балдарга да өзгөчө керек. Себеби шаардын турмушу азыр кыргыздын салт санаасынан, тарбиясынан ажырап баратат. Бул аябай чоң коркунуч да. Баарын элге жеткизүү механизмдерибиз шайкеш келип биргекте, өнөштөктө иштесек, мисалы журналисттер союзу, мына Гарбага биз аябай урмат менен мамиле кылабыз. Бул жазуучулар союзуна мүчөсү, мен өзүм сунуш кылып, биздин журналисттер сунуш кылып, биздин журналисттер союзунун кеңешинин мүчөсү. Эми Гарбанын могу китеби кандай мындай адамды тартып турса, бул өзү ошондой адам да. Бунун өзүнүн жан дүйнөсү бай, билимдүү, адамгерчилиги. Анан эне атасына рахмат айтам да мен. Биякта отуруп эле өзүмчү. Гарбаны гарба кылган ошо эне атасы да. Албетте. Ата, апа, бир туугандары, ошол айыл, мисалы Тогуз Торонун эли, Тогуз Торон чөйрөсүнөн калыптанганы мага көзүмө элестеп турат да. Бул жөн эле бир көчөдөн же бир үй бүлөнүн
кичинекей аймагынан эле чыга албаганы өзүнүн жүрүш-турушунан өтөт. Туура Мына айтасыз. кандай жумуш болот, кандай талкуу болот биздечи журналисттер союзунда. Кээде ирегөндөргө барып да кездешебиз, жайылтабыз, журналисттер менен жолугушуулар өткөрөбүз. Гарбаны мен жок деп айтканын көргөн жокмун. Кайсы маселе болбосун даярданып өтө тыкатык менен жүрөт да. Билимдүүлүгү, адамгерчилиги. Биздин коомдо ушундай адамдардычы көрө билип, байкай билишибиз керекпиз. Мен мына көп эле жерде иштеп, өкмөттө да иштедим. Пресс службанын башчысы болуп, көп жетекчилер менен иштештим. Өзүм колум келишинче ошол өзүмдүн чектелген ишимдин тегерегинде пайда келтиренге аракет кылдым да. Ушул биздин коомдун мыктылыгы ушунда да. Мына сиз сыяктуу, мына Гарба, агай сыяктуу башка жана мен айтып атпаймынбы? Ушулардын баарын пайдалана билишибиз керек да. Коомдун күчтүүлүгү ушунда. Аны кыймылдата турган биздин органдар, биздин уюмдар, биздин структуралар. Булар көбөйүп атат. Агай, Бул зарылдык болуп атат. туура айтасыз. Жогоруда абдан биздин ушул маданиятыбызга керектүү өз оюңузду ортого салдыңыз, сизге чоң рахмат. Анан эми Жумабек агай, сиз редактор болдуңуз, жогоруда өзүңүз да белгилеп өттүңүз, бирок грунттуу жерлерин учка айтып өтсөңүз, себеби биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Жана жалпы жөнүндөн айткан сыяктуу болдум, берде ошо күдүк романында. Катыл ошо окуянын баарысы Кылыч деген баланын тегерегинде жүрүп атпайбы? Же болбосо кийинкисинде Жумабек дегенин, кийинкисинде дагы бар. Анан бул жерде автор өзүнүн чыгармасында мындай жогорулап, ушинтип жогорулап отуруп, өзүнүн жазуу стили ошондой экен да. Жогорулап отуруп, анан кийин барат экен. Мына ушул айылда, мына күдүк дегенде кайсы бир айылда ууру чөп жетишпейт. Кыштын күнү мал ачка калса кырылат да. Ошондо айылдын эли чөп чабат саздак жерден. Ал саздактын чөбүн чабыш, ал мен билем, ал суйдан ал мындай белорок жакшы ала албайт. Ошону Кылыч деген бала чаап, эптеп, жыйнап неметип атса, бияктан урдады, тияктан урдады, чөмөлө алып койсо урдап кетип атат. Буулап койсо урдап кетип атат. Анан Кылыч эмне кылат? Көбүнчө жаш балдардын кыялы күчтүү болот да. Ошо өзү боолап койгон саз чөптөргө куш тилинде кагаз. Кылыч деп ортосуна бекитет. Болду, ошол менен кармалат да ууру. Ал ууру бир эле ал Кылычтыкын алган эмес. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагыдай жесир аялдын, баласы жаш аялдын, ал саз келгенсе уюн урдагандар ошодон да. Анан айтып атпайбы, жаманчылык кылсаң өзүң эле башыңа келет деп. Ошону бул пайдалангандагы автор. Баягы ууру башка бирөөлөрдүн да чөбүн урдайт, кармалбайт, бооланган, баары чөп бирдей окшош да. А Кылыч жанагыда куш тили жазып койгон. Анан шектүү жерде барып, анан бир-эки киши бооду ачканда баягы Кылычтын аты чыгат. Мынакей десе дагы уурусу күчтүү болсо ээсин доого чыгат деген сыяктуу да болот. Ошондо да мойнуна албайт го. Автордун ушунусу мага жакты, ошондо да мойнуна албайт. Бирок байкуш ошо ууруну өлүм ашкере кылат да. Үй бүлөсүн дагы коюп атканда, төбөл жайына коюп атканда, ал ууруну жайына жана боодо ачканда бүрдөсүнө, бейитине баягы Кылычтын куш тилиндеги каты немес аты. Жошуанын аялы, уурдун аялы дагы коюп атканда ушунчалык да, бирок баары бир жакшы үй бүлөдөн тарбияланган Кылыч ошол үйдүн кызы менен сүйлөшүп, мамилелешип, канаттагы анан окууга эметип, окутат, башка кылатышып эметет да. Анан баягы жана да айткам, азыр айтам. Ошо окуп кейип, жана ууруларга кейип, жананы кейип атканын баягы алып келип
кыргызча айтканда, жомоктоодо айтканда бактын муратына жетишип койгон да, ул үйлөндүрүп койгон. Эми ушул жерден бир айтчу кеп, албетте бул роман жөнүндө жогоруда сөз болуп калды. Айта берсек, 1 саатка батпай турган маселе, бирок кайсы бир деңгээлде биз ойлорубузду ортого салдык. Анан эң учурдун бир маселесине агай токтолгонуңузга сизге чоң рахмат. Кантип биз жанагы оңгу жол, президентибиздин койгон маселеси ушул борбордо эле иштеп аткандай, жетип аткандай болуп атат. Айылга тереңге жетпей атабыз деген өзүңүздүн дагы орунду ойлоруңузду, механизми кандай болуш керек деген маселени айттыңыз. Анан айтып койчу маселе бул жанагы оңгу дегендин өзүндө, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктиктин өзүндө эмне деген чоң ойлор жатат. Ал көрсө оңгу деген biz özümüzdün tamırımızda geçeli atabalarımız bizdin zamanға чейинки бар кыргыз тарыхы бүгүнкү чейин келет да ошол тарыхты кылым кылып келе жаткан эмне? Ошол биздин аталардан келе жаткан мурас. Ошол мурасты агай экөөңүздөрдөн айттыңыздар, мына ушу күдүктүн ичинде. Анан күдүк дегендин дагы бир маанисин бүгүн сезе алдым. Көрсө ошол биздин улуу мурас. Аталардан келаткан бизге келаткан улуу мурас эмнегедир ошол дале күдүк боюнча деген маселенин туюмун сиз дагы бүгүн айттыңыз. Ошол элдин тереңине өзүбүздүн тамырыбызды таба албай атабыз дагы эле. Адам биз өзүбүздү тааныйлы деп атабыз да. Дарак тамыры менен гүлдөйт, бүрдөйт да. Демек ошол оңгу жол бизди ошондой бир бүрдөй турган тамырдан теги жалбыракка чейинки жогорку бийиктикке алып чыга турган жолдун арыгын чапканга бир салым кошкон китеп экендигин айтып бердиңиздер. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман бололу.